кийинки долбоор үчүн Нуралиев Нуркулуч Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 4-курсунун студенти сиздерге Кадамжайдын көркүн ачкан айтып коет го. Эшигин көрүп төрүнөт дейт, мына биздин киребишибизге чоң кылып өзүнө тартып, ошол эле учурда көркөмдүгү менен баарыбызга таң калтырган бир арка салууну пландап атыптыр. Келиңиздер, андыктан кандай арка болду экен, ал бизге кандай пайдаларды алып келет, чогуу атып туруу. Алгач саламатсыздарбы? Келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык сиздерге. Менин долбоорум ушул Кадамжай районуна арка куруу маселеси болуп саналат. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле, биздин районубузда өзүнүн архитектуралык жаатында болсун, же башка багыттарда болсун, районубузду тааныта турган символдор аз болуп саналат. Бул болсо биздин райондун туристтик жактан болсун, жана башка жактардан болсун, өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизбей койбойт да. Кайсы жерге барбайлы, ал жерди тааныта турган өзүнүн символу бар. Мисал катары ала келсек, ошол эле биздин көрүп жүргөн дайымкы Жалыл Батт облусу, Ош облус, Ош шаары жана өзгөн шаарлары. Жана эзелтен калган элибизде эзелтен калган жакшы бир сөз бар. Жана эле айтып кеткендей, эшигин карап төрүнөт деген сыяктуу. Мен ошондой сыңары бул арка деген ошол жерде жашаган элдин, калктын, улуттун жүзү болуп саналат да. Бун арканын курулуш жери катары мен ошол Кадамжай районунун кире бериш жерин туура деп өзүм ойлодум. Анан бул аркада деген ушул биздин маданий символдорду чагылдырууга аракет кылдым. Булар болсо өзүбүздүн билген боз үй, түндүк жана ошондой эле асаба, мындайча айтканда желек болуп саналат. Бун деген ошол узундугу 20 метр болуп, анын капталынын немеси болсо 7 метрди түзүп, бийиктиги 5,5 метр болуп. Аны деген буну ошол курулуучу материал катары бетон колдонулмакчы. Анан буга орточо эсеп менен 700 000 акча каражаты кетилүүсү күтүлүүдө. Анан туугандар, келиңиздер, келечек биз болбосо ким, бүгүн болбосо качан. Бүгүн башталсак, бул иштер башка эртеңкилер деле эртең деп мүмкүн болбой калаттыр да. Келиңиздер, буну бир акимият кылат, же мэрия кылат, же айыл өкмөт кылат, же болсо дагы бир башка бирөө кылат дебейли. Биз Бишкек шаарындагылар өзүнчө акча топтоп, Ош шаарындагылар топтоп, Кадамжайда өзү боорукер калктар топтоп, анан район акимият жардам берип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, тамчыдан көл куралат дегендей ушул ишти колго алалы. Жаркын келечекте жаңы кадамдарды бирге таштайлы сиздер менен.